Ажылык башталганда бир 500 киши дайыма митинг кылып турчу эле. Азыр 2 киши жок азырчы. Быйыл акыркы чекит кылдык. Мына элге ушул нерседен кайрылып коюн. Эмки жылы толук вакыфтардан чыгабыз. Толук өзүбүз гостиница алып, ошо бай адамдар баргандан кийин өзүбүз жатабыз. Адамдарчы бир конкуренция болгон жерде сөзсүз нааразычылык болот экен да. Ал жерде мисалы жамааттык квота же бийликке жакын адам деген түшүнүк жок. Ал нерсе болбойт. Матраимовдор 2,5 миң квадрат метр менен аябай заманбап кылып, азыр мебелдерин да ошо Кыргызстан эмес силерге ошо жакшы мебелдерди коюп берейинчи деп мебелдерди күтүп аткан учурубуз азыр. Ошенткенинен эми бир барак 50 сом турган бир баракты ушу жазып берип коюштун эмне күнөөсү? Мен да күнөөлүүмүн муфти катары. Мен бейишке киремби муфти болуп туруп, же көчөдөгү адам бейишке киреби аны Кудай чечет. 54 миллион дагы бир акчасы бар ар жагында. Ошондой чыгыл республика боюнча мечиттерге түшкөнү. Фитрден бир аз өөнөйм деген инсандар болсо, мен аны ошентип балаң жетим калбасын эртең. Балаң ала турган болуп калбасын. Токумокко болсун, андан кийин дагы биз бу Бишкекке жакында бу Байтек айылдарына дагы бир жерлерди азыр мындай оюбуз калып атабыз. Ош жерлерге чоң ушу ислам академияларын куралы деп. Раматылык Чубагажы эмне деген нерсени кылып кетпеди көрдүңүз. Ал Чубагажынын артынан келатканда уучубуз куура эмес. Такыр эле көрбөй коюу да жакшы эмес. Жаш балдардын шагын сындырыш да жакшы эмес. 45 жашка чыгып бир 4 сомго бир нерсе алып, кайра 5 сомго саткан адам эмесмин. 4 сомго алган нерсемди 2 сомго сатышым мүмкүн да, ушундай.